Соңғы вакытта Кыргызстанда билим сапаты төмөндөп кетти. Жаштар окууга кызыкпай калды деген сөздөр коомчулукта байма-бай эле айтылып келет. Мунун себеби эмнеде? Канткенде биз билим берүүнүн сапатын жакшыртабыз деген суроолорго алдыңкы мүнөттө жооп аласыздар. Саламатсыздарбы? Түз эфирде Илим жана билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү Анна Алпаруучусу мен Сейит Амираев. Анда эмесе программабыздын башында студиябыздын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Дүйшөн Шаматов, Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору, билим берүүнүн доктору. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач маегибиздин башында жалпы тилек көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Макул, жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу тилек көрүүчүлөр. Мен Кара Суу районуна караштуу Отсадыр айылынан болом. Өзүм айылдагы мектеп, Крупский атындагы айылдагы мектепти бүтүргөндөн кийин Ош шаарындагы ошол убактагы педагогикалык институтунда окуп калгам. Чет тилдер факультетинде. Аны аяктагандан кийин чет өлкөгө окуп, магистратурада окуп, анан ушул буйруп калган экен 2000-жылдан баштап 2005-жылга чейин Канаданын Торонто шаарындагы Торонто университетин аяктап, ошол жакта доктор PhD деген наамды коргоп, кайрадан Кыргызстанга келип, ушу Борбордук Азияда иштеп калдым. Жакшы, бүгүнкү күндө кайсыл жерде иштейсиз ошондо? Назарбаев университетинде иштейсиз, э? Ооба, мына кошуна болгон Казак мамлекетинин Борбор калаасы Астана шаарындагы Назарбаев университетинде 3,5 жылдан бери иштеп келем. Бул университет автономдук, жеке менчик университет, эл аралык деңгээлдеги. Ал жерде өзгөчөлүгү бардык сабактар англис тилинде болот дагы. Алар ошол казактар мурдагы өздөрүнүн болашак деген программасы болгонда, болашак программасы менен кандай жүздөгөн өзүнүн жаш уландарын, кыздарын чет өлкөгө окууга жөнөтүшүп, өздөрү каржылашып, аларды кайра алып келип, жакшы кызматтарга коюшуп, өздөрүнүн экономикасын өнүктүргөнгө жумшаган болсо, бара-бара ойлонуп туруп, ар бир казактын жаш жигити сыртка барып окуса, аларга кеткен чыгымдарын эсептеп көрүп, анан өздөрү чечим чыгарганда, ошолордун бардыгын өзүбүзгө алып келип бир университет куруп алсак, эл аралык деңгээлде. Анан биздин балдарыбыз сыртка барып жашаганына акча, жол киресине акчанын бардыгын эсептеп туруп, ошого караганда өзүбүздө жакшы университет куруп алсак, демек бизде мындай экономикалык жактан да пайдалуу болот деп туруп, ошол максатта университетти куруп, быйыл экинчи жолу бүтүрүүчүлөр, бакалавриатты бүтүрүүчүлөр магистратураны бүткөндөр жана жаңыдан эле ошо менин дагы кол астымдан 2 PhD докторант коргошту. Бир курс ошо PhD докторлор дагы жактап жатышат азыр. Кандайча чет өлкөгө барып, магистратураны окуп, анан илим жактап калдыңыз? Бунун себеби мен өзүмчө ойлоп кетем, бул дагы пешене болуш керек. Себеби мен чет тилдер факультетине тапшырганда, бул Союз учуру болчу 86-жылы. Анда чет тилдер факультети анчалык аброю жок болчу. Ага тапшыргандар бүтүп, көп деле мындай мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу, жакшы жумуштарга орношууга. Ал эми эң абройлуу факультеттер булар тарых факультети болчу ошол учурда, орус тил филология факультеттери болчу. Себеби аны бүткөндөр түздөн түз эле жанагы партиялык ишке орношууга абдан мүмкүнчүлүгү жакшы эле да. Анан мен өзүм келип карап, күчүмдү мектепти аябай жакшы бүткөнүмө карабастан, баары бир жанагы тарых факультетине өзгөчө өтүш абдан кыйын эле да. Конкурс болот эле, эң күчтүүлөрдүн күчтүүлөрү өтүш керек эле. Анан сөзсүз түрдө жанагы тааныштагы болбосо өтүш дагы кыйыныраак, ошол Союз учурунда деле болот эле да. Анан мен карап көрүп, ошо чет тилдер факультетине тапшырып калганмын. Аны кийин мен бүтө баштаганда, биздин ошо чет тилдерде окуган балдардын, кыздардын пешенеси экен, Союз таркаганда байланыштуу бизге эң мыкты мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды да. Чет өлкөгө барып окууга, же болбосо эл аралык уюмдар келе баштады. Алар менен чогуу иштешүүгө, өзүбүз үйрөнгөн англис тилин мынтип турмушта колдонууга жакшы мүмкүнчүлүк болуп, анан мен дагы ушул пешенеме жараша чет өлкөдөгү болгон Карачи шаарындагы Агахан университетине магистратурага мындай сунуш келип калган. Конкурска катышып, мен сабагыма катышып көрүштү, интервью жасашты. Ошонун негизинде, баягы тандоонун негизинде 2 жыл ушу магистратурада окуп калганмын да. Анан бара-бара кайрадан Кыргызстанга келип иштеп көрүп, кийин Канадага барып окууга ушул магистратура алганым чоң себеп болду деп эсептейм. Албетте, буга сиздин тил билгениңиз өзгөчө себеп болду десек болот экен. Албетте. Анда темабызга кайрылып келсек, сиз Дүйшөн агай бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы билим берүүнүн сапатына кандай баа бересиз? Менимче билим берүү дегенде биз бардык ошол мектепке чейинки бала бакчасы болобу, ошодон баштап же болбосо орто мектеп болобу,
анан жогорку окуу жайлары болобу же болбосо андан дагы жогору аспирантура болобу баардыгындай жалпы карап кетсек, анда менимче билим берүү эми албетте мына жаңы жылдын астында дагы менин өзүмдүн кесиптештериме дагы мындай алардын эле кемчиликтерин айтууга мен келген жокмун. Бизде мыкты мугалимдер абдан көп дагы эле. Абдан жакшы иштеп аткандар бар. Абдан жакшы кандай ушу кыйынчылыктарга карабастан жакшы окуган студенттерибиз бар. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү жанагы аларга ушул мүмкүнчүлүктөн дагы пайдаланып айтып кетсем, жанагы системалуу түрдө дагы көп нерселерди оңдоп өзгөртсөк болот да. Ошол эле бала бакчаны карап көрсөк, өзгөчө айыл жергесинде көптөгөн бала бакчалар жоюлуп кеткен, илгери приватизация болуп кеткен, балдар барбай калды. Демек, бул илимий изилдөөлөрдө көргөзгөндөй, жаш балдардын 2 жаштан 6 жашка чейин мээсинин эң аябай эбегейсиз өнүгүү учуру экен да. Биз кээ бир учурда ушуну жакшы пайдалана албай калып туруп, балдар мектепке дагы барбайт, ата-энеси дагы жумуш менен алек болуп калат дагы, балдарды кой жоңгое бер, сен мектепке барганда үйрөнүп аласың деп туруп, ушул эң жакшы убакытты кетирип коет экенбиз да. Ошонун эсебинен көп нерсени үйрөнө турган жаш балдарыбыз баягы балдар бакчасына барбаганда байланыштуу, китеп окуганды же болбосо жумок укканды өздөштүрбөстөн ар кандай баягы чөнтөк телефондогу оюндарга алек болуп туруп, ошонун эсебинен жаш балдарыбыз мектепке келгенде эле даярдыгы анчайын жакшы болбой келди да. Анан мектептерде дагы ар кандай өздөрүнүн көйгөйлүү маселелери бар. Албетте шаар жериндеги билим берүү менен айыл жерин салыштырууга болбойт. Бишкектеги жакшы мектептердеги алып жаткан билим менен, мисалы үчүн тээ алыскы, тоолуу райондордо иштеп билим алып аткан баягы окуучулардын билимин дагы салыштырууга болбойт. Буну жанагы жалпы республикалык тесттин жыйынтыктары да көргөзүп жатат. Мындай чоң айырмалар бар да. Анын үстүнөн биз дагы иштеп, атайын ушу өзгөчө элет жериндеги мектептерди дагы оңдоп, сапатын оңдобосок, кыйынчылык болот деген мен ойдомун. Анан албетте жогорку окуу жайларында болсо аракет болуп жатат. Мына өзгөчө баллондук системанын ошол үлгүлөрүн алууга, ошол эле бакалавриат жана башкаларга өтүүгө. Бирок тилекке каршы мен дагы оюмча бул реформалар мындай бирдиктүү болуп, комплекстүү түрдө болбой калып, анан эң өкүнүчтүүсү, менимче көйгөйлөрдүн бирөөсү, Кыргызстанга акыркы 20-25 жылдан бери, союз таркагандан бери көптөгөн ар кандай гранттар, анан кредит, донорлор акча алып келип атат да. Ошолордун жугумдуулугу дагы жакшы болбой атат да. Мен ошону өзүм билим пост катары дагы изилдеп келем. Баягы кайсы ушул проект менен келген, долбоор менен келген ошол билим берүү жагындагы долбоор эң ийгиликтүү болуп атат. Эмне үчүн? Ушулардын бир жугумдуулугу болуп атабы? Кыргызстанга пайда алып келип атабы? Ушуну изилдеген адам жок да менимче. Жакшы. Сиз чет өлкөлөрдө болуп келдиңиз, андан сырткары бүгүнкү күндө Казакстанда билим берүү жаатында иштеп жатасыз. Мына ушул Казакстанда билим берүүнүн айырмачылыгы эмнеде Кыргызстандан? Эми Казакстандагы бул дагы эң биринчиден окшоштугун дагы мүмкүн болсо айтып кетсем, Казакстандагы, Кыргызстандагы бул эки мамлекет дагы бул Советтер Союзунун жаманбы, жакшыбы мына билим берүү системасын биз сактап калдык да. Ошол мурдагы Советтер Союзундагы билим берүү системасы кайрадан эле эки мамлекеттеги болгон система бул окшоштуктары ошол эле мисалы үчүн 5 жыл окуп диплом берип кирген аспирантура системасы окшоштуктары аябай көп. Менимче ушул өзгөрүүлөрдүн, айырмачылыктардын ушул акыркы 10 жылда, 15 жылдын ичинде казактар бир аз жанагы алардын ушул нефтке жана газ, нефти өздөрүнүн экономикасын абдан өнүктүргөнгө аракет кылганына байланыштуу билим берүүгө дагы чоң каржылап атышат да, инвестиция кылып атышат. Ошонун эсебинен аларда мындай өздөрүнүн билим берүүсүн европалык стандарттарга мүмкүн болушунча жакындаштырышып, аны үчүн мыкты адистерди чакырып атышат. Кембридж деген университет менен байланыш түзүп атышат. Башка университеттерден өздөрүнүн профессорлорду алып келип, чогуу иштешип, канаттагандай деп. Практикада алар келет дагы ошо чогуу иштешет, сабактарын көргөзүшөт, жанагы силабус дегенди түзгөнгө жардам беришет, окуу программаларын иштеп, ошо тажрыйба алмашканда менимче ошонун пайдасы көп болуп атат Казакстандачы. Албетте, биз канткенде Кыргызстанда билим берүү сапатын мына ушул өнүккөн өлкөлөрдөй кылып жакшы жакка өзгөртө алабыз. Менимче бул маселе өтө олуттуу маселе. Буну мындай комплекстүү караш керек да. Бир эле жолу жок, менимче бардык жактан карап туруп, ушул билим берүүгө болгон мындай көңүлдү дагы катуу карап, мисалы үчүн билим берүүгө бул билим берүү системасын оңдогонго жалпы жапырт аракет кылып, анан дагы мен өзүмдүн илимий жетекчим профессор Денис Тиссен деген
айткан сөзүн мен эме кылам да, дайыма колдонуп келем. Ал айткан англисчеси ignorance is more expensive than education дейт. Аны которсок, ошол караңгылык дейт. Караңгылык бул билим берүүгө караганда кымбатыраак турат дейт да. Ал эмне дегени? Бул караңгылыктын өзүнүн баасын эмес, караңгылыктын кесепети билим берүүгө караганда билим берүүдөн эч аянба деген мааниде да. Ошон үчүн ушу билим берүү дайыма ушул инвестиция кылсак, балдарыбыздан, мисалы үчүн кыздарыбыздан, кичинекей жаштардан эч билим берүүдөн аябасак, кичинекей карасаңыз, мисалы үчүн үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлөдөн кээде мындай эми бардыгы эле ата эне эмес, көпчүлүк ата эне аябай балдарыны ушу билим алып калсын деп, мени сүйүндүргөн нерсеси, өздөрү окуй албай калган балдарды да көрдүм да, жанагы өздөрү окуй албай, кийин коммерция кылып, бутуна туруп, акча кылган балдар. Мени эң сүйүткөнү, ошолор балдарым окусун. Мен окуй албай калдым деп балдарына компьютер алып бергендер бар, англис тили сабактарына бергендер бар, аларды көрсөм сүйүнөм. Бирок ошол эле учурда жанагы өкүнүчтүү жерлери да бар да, кээ бир ата энелер мисалы үчүн 200 сом, 500 сом болсо аянып, балдарына бир көркөм жана адабий китепти алып берүүдөн аянса, ошол эле акча мисалы үчүн той топурда оңой эле кетип калат да. Мен айтат элем, ушул мүмкүн болсо билим берүүдөн аянбасак, себеби анын пайдасы келечекте өтө чоң болот да. Ошол баланын эле билимине пайдасы келип, ошо балдар кайра эле ата энесин багат кийинчерээк. Албетте. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда жогоруда эле айтып өттүңүз, бардык телекөрүүчүлөргө деле маалым, бакалавр системасында окутат да. Мына ушул бакалавр системасы боюнча дагы коомчулукта ар кандай ойлор айтылып келет да. Мурдагы эле Союз убагындагы окутуу системасы жакшы эле, анда жогорку билимдүү деген наамдалат элек. Азыр эми бакалавр болуп калды, жумушка орношууда дагы өзүнүн терскери таасирин тийгизет эле деп. Сиз ошол чет өлкөгө барып, эки жакта окуп келген инсан катары буга эмне дейсиз? Же болбосо бүгүнкү күндө чындыгында эле бакалавр бул замандын талабыбы? Ооба, бул суроону дагы көп биз талкууларга катышып калабыз. Бакалаврды кээде ушу талашып дагы калышат. Мен өзүмчө ойлоп туруп бул суроого мен мындай жооп берсем, эми өнүккөн дүйнөнүн мамлекеттеринде бардыгында ошо 4 жылдык бакалавр системасы бар. Андан кийин магистратура бар, андан кийин дээрлик көпчүлүк мамлекеттерде доктор PhD, доктор философия дегенге өтүшкөн да, андан артык башка окушпайт. Ошон менен аяктайт. Ал эми Кыргызстандын арасат болуп калганы, мен ушу бир аз өкүнкөнү, Кыргызстан биз арасат жолдо болуп калдык да. Бакалавриат 4 жыл бакалавр болот дагы, андан кийин магистратурада окушат. 2 жыл, 2 жыл окушат. Батышта болсо 2 жылдык магистр программасы бар, анын 1 жылдыгы дагы бар. Бирок Кыргызстанда магистратураны бүткөндөн кийин жана биз мурдагы Советтер Союзунун системасында экөөнү тең бирдей алып кетип атабыз да. Аспирантура дагы бар бизде, докторантура дагы бар. Ошол учурда батыштын системасы магистратурага чейин. Андан кийин аспирантура менен докторантураны сактап калдык да. Ошонун кесепетинен эми магистратураны бүткөндөр мурда магистратура окубай эле дипломду баягы 5 жыл окуп туруп эле түздөн-түз аспирантурага барат эле. Ал эми Казакстанда болсо алар толугу менен эл аралык системага өтүп алышты да. Чындыгында мен ушул суроо пайда болот деп, Казакстанда бакалавр системасы чындыгында бүгүнкү күндө орундалып жатабы? Ооба, ал жакта орундалып иштеп жатат, кадимкидей эле. Албетте кемчиликтери деле бар аларда деле. Бирок негизинен алар түз жолго коюп алышты. Бакалавриат бар, бакалавриаттан кийин магистратура, магистратурадан кийин PhD. Андан башка эч нерсе жок. Ал эми Кыргызстан менен Россия бул системага өтпөгөнүнө байланыштуу мен ойлойм, бул Монголиядагы өттү, Өзбекстандагы, Казакстандагы өттү да ошол системага. Булардын өздөрүнүн жаштарына жакшы болот да, алар чет өлкөгө жумушка орношууга дагы жакшы болот, себеби өздөрүнүн системасын эл аралык системага интеграция кылып алышып атат да, азыртадан баштап. Бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөрдө дагы ушул суроо пайда болсо керек. Сиз эмне үчүн Кыргызстанга келип, ошол илимий изилдөөнүн усулдарын жайылтпайсыз, билим берүүгө өзүңүздүн салымыңызды кошпойсуз деген? Ооба, андай эмне үчүн ушул чет жакта өзүңүздүн эмгегиңизди жумшап жүрөсүз деп дагы сөзсүз түрдө суроо жаралбай койбойт да? Албетте, андай суроолор кээде угуп калам, өзүмдүн тааныштарымдан деле. Анан мен өзүмдүн жообум ушундай болот. Эми мен 3,5 жыл болду Казакстанга барып иштеп жатканыма. Ага чейин Бишкекте Борбордук Азия университетинде ага илмий кызматкер болуп, изилдөөлөрдү жүргүзүп, өзүмдүн билимимди бир топ университеттерге барып бөлүшүп эле жүргөмүн. Анан дагы бир нерсени да кошумча айтышым керек. Мен эми Казакстанга барып, Казакстандын системасында иштеп жатканым, ал жака салым кошуп жатканым, эми бул эмне болсо да казактар биздин боордошубуз. Анан эң жакшы нерсеси, мен ал жака барганым өзүмчө ойлойм да,
бул өшө көпүрө болуп жатам ал жакачы. Барып менин контрагым эртеби кеч баяктаганда Казакстандан кайра Кыргызстанга келгенде ал жакта менин бир топ коллегаларым, студенттерим болот дагы, балким алардын кээ бирлери дагы Кыргызстанга келип туруп жардам берер. Анан дагы бир нерсеси, мен ал жакта иштеп жатканым өзүмчө тажрыйба топтоп жатам да. Тажрыйба топтоп туруп ошол жакта үйрөнгөн нерселер албетте кайрадан Кыргызстанга пайда алып келет деп туруп, мен ушу өзүмчө мындай жооп берет элем. Бирок жакынкы күндөрдө алыс эмес, келе турган күндөр дагы алыс эмес. Алыс эмес, ал деле мен мисалы үчүн 3 жыл болду, анан жакында эле контрактты да узартышты, бирок эми ыктыяр менде болот. Эгер мындай үй бүлө менен чечишип, Бишкекке келебизби, Ошко келебизби, кайра келе турган болсок, баарыбыз мындай чогуу чечим чыгарабыз дагы Кыргызстанга келип туруп, албетте ушу билим берүү тармагында иштеп, салым кошобуз деген үмүт бар. Бирок ошону эле учурда айтып кетишим керек. Азыр мен өзү эс алып, мындай кышкы эс алууга келип жүргөм да. Жайындасы деле ошо эс алууга келем дагы, бирок мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, башка бул жактагы коллегаларга айтып, мен ушул жерде жүрөм. Эгер маектешсек болот, студенттерди чогултсаңыздар, аларга семинар өтүп берейин, билген нерсемди айтып берейин деп туруп, эч аянбайм. Мисалы үчүн башка бирөөлөр ушул семинар өтүп бер деп туруп, казактар көп акча төлөп беришет. Университеттерге чакырышат. Бирок Кыргызстанга келгенде болсо, мен өзүм барып туруп, силерге эмне пайда, эмне жардам керек деп туруп, барып туруп, албетте чакыргандарына барып, эч калбастан жардам бергенге аракет кылам. Жанагы бирок кыргызда сөз бар го, сууну дагы сиңген жерге сеп дегендей. Анан каалабагандарга эле барып алып туруп, мен мынаны билем, келиңиздер мен үйрөтөм десем, аларга дагы мындай өтө одоно тийиши мүмкүн да, бул эмне кыйын болуп атат деп. Ошон үчүн эгер башка бирөөлөр мен менен чогуу иштешкенден бир аз пайда көрөбүз, келиңиз чогуу иштешебиз десе, албетте мен өзүм жардамымды эч аябайм. Тактоо иретинде айтып кетсеңиз, билим берүү жаатындагы орчундуу кемчилиги эмнеде? Билим берүү жаатында менимче ушул эми реформалар көп болуп атат, абдан көп десек дагы болот. Бирок көпчүлүк учурда реформаларды мындай үстүртөн жүрүп калып атат, билим берүү реформалары. Бунун үчүн менимче келечекте реформаларды жүргүзүүчү билим берүү тармагында мындай татыктуу, сапаттуу изилдөөлөр жүргүзүш керек дагы. Изилдөө жүргүзгөн адамдарды ошо жакшынакай изилдөөнүн негизинде анан реформалар жүргүзүш керек да. Ошондо биздеги баягы көйгөйлүү маселелердин көбү чечилиши мүмкүн да. Бир мисал айтып кетсем, уруксат болсо телегөрүүчүлөргө. Бир топ жылдан бери Бишкекте, мисалы үчүн Сыкатай райондорунда, Чүйдө, эки областта менимче бул жан башына каржылоо деген бир чоң реформа пилот иштери жүрдү да. Канча миллиондогон доллар ошого сарпталды. Бирок тилекке каршы ал жан башына каржылоонун идеясын жакшы түшүнбөстөн элдер ошону бара-бара жок кылып алдык да. Анын жан башына каржылоонун эң жаман жагы жок эле. Мектептерде системасын абдан өзгөртүүгө жардам берет эле. Бирок анын менимче ошол реформаны жүргүзгөндөр жалаң эле ушу финансы тармагында иштеген адистер болуп калып туруп, ошо билим берүү тармагына кандай пайда келтирди ушу жан башына каржылоо элдерге жеткизе билгенде, ошол жанагы башка бирөөлөрдү дагы мындай ынандырууга жардам берет эле да. Ошого мен айтып өтөт элем, биздеги реформалар мындай биринин артынан эле тез болуп туруп, адамдарды жанагы көпчүлүк адамдарыбызды ошо реформанын жана курмандыгы кылбастан, реформанын катышуучусу кылса, бизде Кыргызстанда да алдыга жылуу жакшы болот эле деген ойдомун да. Жакшы, чындыгында баса белгилеп кеттиңиз. Бизге жыл сайын эле мисалы үчүн мектеп окутуу программасына жаңы усулдар кирип турат. Мына ошол эле жогорку окуу жайларда бакалавр системасы, кээде мындай суроо пайда болот да, биз бул жаңы өзгөрүүлөргө даяр белек деген суроолор пайда болот. Бул жаатта сиз эмнени айтат элеңиз? Албетте өзгөрүүлөр керек. Учурдун талабы. Эми баягы сиз да башында айтып өткөндөй, мурда биздин балдарыбыз жакшы окуйт эле, Советтер Союзу учурунда билим берүү жакшы эле деген адамдар аябай көп ностальгия кылган. Чындыгында андайлар көп. Бирок эми ал учурдун талабына жараша эле да. Анда ушул пландык экономикага жараша ошондой адамдар керек эле. Азыр эми биздеги ушул демократия деп атабыз, базар экономикасы деп атабыз. Ошого жараша бизге кандай атуулдар керек? Азыркы заманда өздөрүнө жумуштап, башкаларга дагы жумуш ордун куруп берүүчү жаштарыбыз керек да. Ошондой адамдарды курууга эми реформаларды жүргүзгөн учурда менимче ушул реформалар башында айткандай керек, бирок реформалар кандай болуш керек деген сөз турат да. Баягы реформаларды мисалы үчүн жүргүзгөндө дагы реформаларды аткаруучу адамдарга жеткизе билип,
аларга дагы түшүндүрө билип, ошол жүргүзүп аткан мугалим болобу, билим берүү тармагында иштеген адам болобу, алар өздөрү жанагы өздөрүнүн орустар айтып коет, через себя пропускать деп туруп, баягы өзү ушу реформаны баягы ишенип калыш керек да. Кээде ушу тилекке каршы реформа келгенден жанагы аткарып жаткан адамдар бул эмне үчүн керек, бизге эмне пайдасы деп туруп толук ынабагандыктан анан кийин баягы бул Бишкектен келген экен реформа, же болбосо Россияда ушуну жасаштыр, биз дагы копия кылып атабыз деп туруп адамдар өздөрү ынанбай калганына байланыштуу реформа аягына ийгиликтүү чыкпай калып атат да. Мына ушул чет өлкөдө же болбосо Казакстанда ушундай жаңы өзгөрүүлөрдү кантип кабыл алат? Ал жакта дагы негизинен өзгөрүүлөргө мисалы каршы чыккандар дагы болот. Бирок мен ушул жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Анди Харгривс жана Майкл Фулан деген илимпоздордун идеяларынан дагы айтып кетсем, ушу реформаны менимче ушу Казакстанда бир топ ийгиликке бара жете баштаганын себеби чет өлкөлүк адистер келип туруп жардам берип атышат. Ошол эле Кембридж университетинен келип туруп баягы окуу программаларын же болбосо баалоо системасын баардыгын өзгөртүүгө жардам берип атышат да. Анан дагы менимче эң бир олуттуу нерсе Кыргызстанда да бара ошондой болсо, мисалы үчүн реформаны жүргүзгөн инноваторлор башка адамдарды каршылар булар, консерваторлор деп бөлбөстөн чогуу иш алып барса деп туруп Анди Харгривс айтат да. Баягы адамдар менен чогуу иштешип, алардын баардыгын эгер каршы пикирлер болсо ошол убагында чогуу отуруп, түз отуруп кеңешип, анан баардыгы ошол пайдасын айтып, анан адамдар менен чогуу иштешип, же болбосо жана биз реформаторлорбуз, башкалар болсо каршылар, булар консерваторлор деп туруп эки жаат болуп калып, анан кийин баягы реформалар ишке ашпай калат да. Ошол тарабынан менимче бир топ жакшы иштер болуп атат. Анан дагы Казакстанда өтө жогорку деңгээлдеги конференциялар болуп турат да. Мектеп системасында жакында эле Ош шаарынан эки мектеп директору, бир директордун орун басары барып активдүү катышып келишти. Ал жерде дагы мындай пикир алышуу жакшы деңгээлде болот, бири-биринен үйрөнүү жакшы деңгээлде болот. Ошол нерселерде конференцияларда баягы тажрыйба алмашуу аябай мыкты жүрүп атат да. Чындыгында мына ушундай жаңы өзгөрүүлөрдү киргизүүдөн мурда сиз жогоруда айтып калдыңыз, өзү аркылуу өткөрүш керек. Ошондо биздин педагогдор өздөрүнүн билимин жогорулатып, кайрадан окуп келиш керекпи? Квалификациясын жогорулатып. Ооба, бул эми мектеп системасында бир аз дурусураак. Мектепте бизде жанагы билимин өркүндөтүүчү Ошто болобу, Бишкекте Кыргыз билимдер академиясы бар. Ал эми ар бир региондо өзүнчө институттар же борборлору бар да. Мектепте эми мурда Советтер Союзунан келген талап бар да. Ар 5 жылда ар бир мугалим өзүнүн билимин өркүндөтүп туруш керек да. Эми бирок анын сапаты кандай болуп атат? Бара бир аз өзгөрүп атат. Бирок тилекке каршы жогорку окуу жайларда мурда Союз учурунда бир аз жакшы деңгээлде эле бара ошол эмелер жакшы мындай бирдиктүү системалуу түрдө болбой калды да. Университетте иштеген мугалимдердин билимин өркүндөтүү деген маселе. Эми университетте иштеген өзүнчө кызыккан педагог болсо, ал өзүнүн үстүнөн иштейт. Бирөөлөрдөн угуп калып, ар кандай семинарларга катышат. Бирок университетте бирдиктүү мындай эме болсо аябай жакшы эле да. Мисалы үчүн Казакстанда бир университет бар. Казакстандын гуманитарлык жана юридикалык университети Астана шаарында. Алар мени дайыма чакырып турушат. Ошо бизге акысын төлөп беришип, бизге семинар өтүп бериңиз. Жана 1 айлык курс, 2 айлык курс деп туруп мен бош убактымды таап өтүп берем. Ал университеттер өздөрү каржылап мугалимдерге айтат, сен кайсы курстарга катышасың? Ушул курстарга катышкандагы, ал курска катышкандан кийин алардын баягы даражасын жогорулатууда дагы түздөн түз таасир берет да. Бул эмнеге пайда берип атат? Баягы университетте иштеп жаткан мугалим жаңылыктар менен кабардар болуп, өзүнүн окутуу усулдарын өзгөртүүгө аракет жасайт. Бунун пайдасы университеттеги билим берүү сапаты өзгөрөт дагы. Анан ал эми биздин бүтүрүүчүлөр, биздин эмелерибиз, элчилерибиз да бүтүрүүчүлөр айтышат, паланча деген университетте өтө күчтүү мугалимдер бар. Алар өздөрүнүн үстүнөн иштеп, жанагы курстарга катышып турушат. Барып ушуга тапшыр деп туруп, өзгөрүү жакшы болот эле. Менимче Кыргызстанда дагы буну дагы жакшырсак, мындай ушу жогорку жайларындагы окутуучулардын билимин дагы өркүндөтүүгө системалуу түрдө киришсе абдан жакшы болот эле деген ойдомун. Анан дагы билим сапатынын төмөндөп кетишин көпчүлүгү серепчилер, коомдук ишмерлер техниканын өнүгүүсүнө, интернет жашообузга кирүүсүнө, жаштардын китеп окубай койгонуна шилтеп келишет да. Сиздин оюңуз кандай бул жакта? Эми бул өзү технологиянын өнүгүшү, ошо интернет системасынын баардыгынын турмушубузга киришин, буну жаман жагынан караса да болот, жакшы жагынан караса да болот. Бул эми учурдун талабы, жанагы айтып өткөндөй. Аны
ошончолук даражада, мисалы үчүн Батышта ошол эле технологиянын өнүгүшүн эң мыкты өздөштүрүп, кайра өзүнүн пайдасына колдонуп атышат. Мисалы үчүн электрондук китепканалар бар. Толук кандай маалыматтарды мурдагыдай эскиче, жана албетте эски китепканалар бар. Ал жерге студенттер барып да киришет. Бирок ошол эле учурда эң алдыңкы, эң акыркы изилдөөлөрдү, макалаларды, китептерди эч жака барбай эле китепкананын ичинде же болбосо өзүнүн компьютеринен эле баардыгын издеп таап окуган бул студенттер үчүн абдан пайда болуп атат. Ал эми бул интернет маселелери дагы, интернетти дагы туура пайдаланып, жанагы интерактивный доска деген мен кейткен нерсе, кээ бир жерлерди көрүп калабыз, интерактивный доска деп туруп аны сатып берип коюп окуу жайларда бар, бирок аны кандай колдонуш керек, анын пайдасы эмне деп туруп, аны үйрөтүүчү адамдарга жери жок. Үйрөнүп келиш керек. Үйрөнүш керек, же болбосо атайын аны берердин алдында дагы мына интерактивный доска, буну иштеткенде моунту иштетесиң, пайдасы мынандай деп туруп, анан ошого жараша адамдар иштетсе пайдалуу эле болот деген ойдомун. Сиз иштеген университетте, мисалы үчүн, студенттер көбүн эсе китепти колдонобу же болбосо интернетти көп пайдаланышабы? Экөө тең. Китептери дагы өзгөчө жакшынакай китептер бар да, атайын биз өзүбүздүн, мен мисалы үчүн илимий изилдөөнүн усулдары деген сабагымды берем. Ага керектүү 1-2 китеп тандап алып берип койгом. Аны өзүмө мындай мага жаккан ошо китептер дегенди, себеби пайдалуу, анан жакшы жазылган китептерди китепканачы аларды менин курсума деп туруп, алар эч кимге бербестен чекеге чыгарып коет. Менин студенттерим гана барып алып туруп, өздөрү барып окушат. Бирок аны менен чектелбестен мен дайыма тапшырма берем. Бул интернеттеги маалыматтарды сиздер могу жерден таап окусаңыздар болот. Кошумча дагы окугула. Анан билимди алганда, илимий изилдөөнү жөнүндө, усулдары жөнүндө жазган, мисалы үчүн жалгыз эле Креспел деп аягында жазып койбогула. Креспелден башка дагы жүздөгөн, миңдеген илимпоздор бар. Аларда жазгыла. Болбосо силердин оюңар ушу Креспел менен гана чектелип калат деп туруп, аларга тамаша иретинде дагы айтып, интернеттен дагы интернет булактарынан издеп таап окууга мен үгүт берем. Бирок ошол учурда Назарбаев университетинде жанагы плагиат, антиплагиат системасы өтө жогорку даражада да. Себеби биздин университеттен, биздин факультеттен, билим берүү, жогорку билим берүү мектебинен бир докторант жана 3 магистрантты окуудан айдалды. Себеби алар башка жактан жөн эле маалыматты көчүрүп, мына мен жазганым деп туруп тапшырма тапшырган үчүн аларды окуудан түздө айдалып чара колдонгон да. Жакшы. Маегибиздин соңунда соңку 2 сурооду берип кетсем, сиз кыскача жооп берсеңиз, жогорку окуу жайда бүгүнкү күндө контракттык негизде окугандар көп. Мына ушул билим сапатынын төмөндөп баратышына дагы контракттык негизде окуганды көпчүлүгү күнөөлөп келет да. Сиз эмне дейт элеңиз? Жок, мен буга макул эмесмин. Контракттык негизде кайрадан биринчи жолу контракт киргенде мен ошол чет тилдер факультетинде иштейт элем. Бир группа бюджеттик группа эле, бир группа контракттык группа эле. Мен ошол учурда контракттык группада окугандарга мен кейгендерим да бар эле. Сен беркилерге караганда сен көбүрөөк окушуң керек. Ата энеңдин акчасы кетип атат. Өзүңдүн билимиңе өзүң каржылап атасың. Демек, менимче мен буга каршымын бул ойго. Ошол эле чет өлкөдө көптөгөн акчаны төлөп өздөрүнүн билимдерин билим алып аткандар бар. Жакшы, бакалаврдын жакшы пайдасы бүгүнкү күндө студенттер чет өлкөгө барып 1 семестр окуп келип жатат, андан сырткары магистратураны ошол жактан улантып атат дегендей. Ошол эле учурда бардык эле каалаган студент бүгүнкү күндө чет өлкөгө барып окуусун уланта албайт да. Себеби дегенде анын акча каражаты жетпей калат да. Канткенде ушул чет өлкөгө кандайдыр бир жеңилдиктер түзүлүп берилсе, канткенде барып чет өлкөгө барып окуп келсе болот. Сиздер мисалы үчүн кандай шарттарды түзүп бересиздер студенттериңиздерге башка чет өлкөгө барыш үчүн? Биз Назарбаев университетинде магистратурада окугандарга мүмкүнчүлүк жок чет өлкөгө барууга. Бирок докторантурада окуган, PhD окуган студенттерибизге 1 семестр 2 партнер университетибиз бар да. Кеймбридж университетинин билим берүү факультетинде жана Пенсильвания штаттык университетинде дагы ал жерде Высшая школа образования же болбосо билим берүү жогорку мектеби менен биздин келишимибиз бар. Ал жактын профессорлору бизге келишет, биз чогуу иштешет. Анан биздин ушул PhD докторанттарыбыз өздөрүнүн баягы илимий изилдөө жүргүзүү учурунда, өзгөчө адабиятты издөө учурунда алар ошо 1 семестр Англия менен Америка Кошмо Штаттарына барып, өздөрү ошол жактагы биздин партнер профессорлор менен чогуу иштешип, алардан билим алышат. Бунун пайдасы абдан көп болуп атат.
Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздө Дүйшөн Шаматов, Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору, билим берүүнүн доктору келип, жакшы бир билим берүү жаатында өзүнүн оюн бөлүшүп, тажрыйбасын жалпы теле көрүүчүлөргө айтып берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Албетте, сиз сыяктуу кыргызстандык биздин мекендештерибиз чет өлкөдө билим берүү жаатында эмгектенген көп десек болот. Сиздер менен сыймыктанабыз. Жакынкы күндөрү сөзсүз түрдө Кыргызстандан сиздерди күтүп калабыз. Албетте. Чоң рахмат. Сиздер Илим жана билим телеканалында педагог көрсөтүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.